Саламатсыздар, урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымды көргөнгө кубанычтамын. Мен сиздерге ошо Туран боюнча бир аз дагы жаңыртып берейин. Туран деген негизи ушу венгриялык бир аскерий авантюрист деп коет, ушул киши ойлоп тапкан деп айтышат. Британияда ал идея да колдонулган. Негизи чоң оюн башталганда ушул Туранды бириктирип Орусия империясына каршы ушундай бир долбоор кылабыз деген башында ойлор болгон. Ошол себептен мисалы үчүн Түркия бүгүнкү күнү ал документтерди эске алып, баягы Туран эмес Туркистан деп аталалы деп айтып атат. Жана ошол Туркистан картасы Азербайжан жана Түркия ошо окуу материалдарына көп кездешет. Ушул Туркистан кайра калыбына келтиребиз, курабыз дейт, чоң Туркистан кылабыз дейт да. Азыр долбоордун аталышы ушундай. Анан албетте баягы Туран деген сөздүн өзү Фирдауси китебинен келип чыккан. Ошол жерде Ариан деп же Иран деп туран анын карама каршылышы Туран деп ушинтип кандайдыр бир Авеста жана ошо Фирдаусинин китебинде Шахнамеде жазылган. Ошо Туран менен Иран бир атанын баласы, бири менен ушул дайыма согушуп жүргөн. Таргитайдын баягы скифтердин ошондой миф болгон да. Анан негизи Туран бул деген бүгүнкү күнү жалпы түшүнүк жайылып атат. Бул деген жалпы элдик түшүнүк. Буну эч ким мындай атайын форсит этпей эле. Туран деген түшүнүк бул деген бүт түрк элдеринин бирикмеси катары түшүнүлүп жатат бүгүнкү күнү. Түрк элдери баягы түрк тилдүү сүйлөгөн элдер деп. Түркологияны мисалы үчүн ошо кийин көп окумуштуулар, мурунку окумуштуулар ойлоп табышкан дагы, бүгүнкү күнү дагы ошо түрктөрдөн кыргыздарды бөлүш үчүн кээ бир окумуштуулар жаңы илим жасап атышат. Ал жерден алар түрк дебей кыргыз дегиле деп жатат. Баары кыргыз болгон, кыргыздан тарган, ошон үчүн түрктөр да кыргыз, өгүздөр мисалы үчүн башка ошо энесайлык хакастар да кыргыз деп ушундай кандай жумуштар жасап атат. Аларга чоң тазим, кыргыздын атын көтөрүп атышат, бирок анын кошумча бир максаты бар, түрк дүйнөсүнөн кыргызды бөлүп салуу да. Ошондой максат турат. Бирок бизде ушундай кандайдыр бир баланс табыш керекпиз да. Азыр Туранды негизи түзүш керек. Бүт ошол тууган элдер бири менен ушу кыргыз тилде эмеспи, кыпчак тилде эмеспи, түрк тилде эмеспи, ушу кайсы бир бөлүнбөй, илим үчүн баягы классификация кылып койсо жакшы, бирок бөлүнбөй биригишибиз керек. Кандайдыр биртиктүү конфедерация түзүшүбүз керек. Аны конфедерация Туран дейбизби, конфедерация Туркестан дейбизби, Кыргыз конфедерациясы деп макул беребиз, түрктөр ушул аталышка өтүп кетүүнү. Анда принципиалдык мына маани жок да. Азыр ошо жалпы түшүнүк Туран тарап атат, ошон үчүн Туран деп сүйлөй берсек болот. Кийин ал кантип аталат? Көк түрк эли дейби же Онок бодун, Онок элли дейби, мурун ушундай мамлекеттер бар болчу да. Улук улус деп аталабызбы кайра? Же болбосо кайра эле ошол Туркестан Туран болобузбу? Ким билет да, эркин эл деп аталабызбы балким. Ушундай бир чоң баягы кыргыз, кыпчак, түрк тилдерде сүйлөшкөн элдердин баарын бириктириш керек болуп атат. Аны бирок федерацияга бириктире албайсың. Аны унитардык мамлекет кыла албайсың. Анын бир гана жолу бар бириктиргенге, бул конфедерация түзүү да. Конфедерация түзгөндө ар бир мамлекет өзүнүн президенти менен калат. Ар бир мамлекетте өзүнүн армиясы болот, өзүнүн акча бирдиги болот. Ошон менен ар бир мамлекет өзүнүн чек арасы сакталат, ички мыйзамдары сакталат, ички жүрүм туруму, салт адаттары ордунда кала берет. Бирок ошону менен бирге ар бир мамлекет өзүнчө мындай кандайдыр бир жалпы биримдикке макулдук берген болот да. Жалпы биримдикте биртиктүү армияны башкаруу системасы болот. Мисалы үчүн чоң жоо келсе, жалпы спутниктер, жалпы баягы аскерий стандарттар, аскерий илим бүт жалпы болот да. Форма да керек болсо бир болушу ыктымал. Анан ошо жалпы башкаруу системасы менен спутниктердин жардамы менен ошол баягы ракеталар башкарылат, дрондор башкарылат, аскерлер команданы алышат да, мисалы үчүн. Ушул биртиктүү система болуш керек биринчиден. Ал автоматташтырылган система болуш керек, спутниктердин жардамы менен колдонулган. Жана ошол көп рэпке каршылык берген, помехаларга каршылык берген, кибер мындай коркунучтарга, хакерлерге да мындай күчтүү каршылык көрсөтө алган ушундай система болуш керек да. Бирок биртиктүү. Экинчиден, бул экономикалык коммуникациялар да. Ушул бүт өлкөлөр жалпы коммуникацияга ээ болушу керек. Өлкөлөрдүн ортосунда темир жолдор аябай жайнаш керек болот, автомобилдик жолдор, логистикалык центрлер, соода түйүндөрү, соода ошол складдары, бүт ушул логистикалык борборлор болуш керек да. Ошол өлкөлөрдүн ортосунда бир километр чек арасында
ондон ушундай өтмөк болуш керек да. Ошондо баягы бул өлкөлөр бири бири менен аябай жакшы соода кылышат, бири бири менен биригишет, баягы ар кайсы ишкерлер бири бирине барып ишкерлик жасайт, керек болсо экономикалык чоң корпорациялар түзүп бири бири менен иштешет. Ушундай жалпы бажы биринчи бөлүнгөн болсо да, кийин анан жалпы бажылык системаны өткөрсө, ошол ар бир өлкөнүн өзүндө ички төлөмдөрү, ички салыктары кала берет. Бирок ошол менен бирге баягы карнеттер сыяктуу ошо түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы бажылык текшерүү бир гана болот, киргенде, анан чыкканда гана болот, экинчи жолу. Бүттү. Ошол менен бирге баягы транзиттик болсо бир эле текшерүү болот да. Бир эле бажыккана текшерип, башка бажыкканаларга маалыматты жөнөтүп койгондон кийин экинчи текшерүүгө керек эмес болот. Ушул эки эле нерсе керек да. Биртиктүү армия жана биртиктүү логистика. Биртиктүү армия менен ошо кош келет да, кош келет. Анан дагы ушул жалпы түрк же кыргыз деп коебузбу, кыпчак деп коебузбу. Жалпы ушул түрк тилдүү элдердин биримдиги керек да, ынтымагы керек. Ал үчүн мисалы үчүн ошо чоң чечимдерди кабыл алганда, чоң улуттук долбоорлорду, улуттар аралык долбоорлорду жасаганда, же болбосо аскерий машыгууларды өткөргөндө, ушул президенттер азыр эле аябай сүйүнүп жатам, телевизордон көрсөк эле күндө эле биздин президентибиз Токаев менен жүрөт, Казакстан президенти менен жүрөт, күндө эле жолугушуп жүрөт, ошол Өзбекстан Мирзиёев менен жолугушуп жүрөт, башка президенттер менен дагы күндө ушуну көрүшүп атат да. 7-6 мамлекетибиз күндө ушуну жолугуп эле кандайдыр бир иш мааракелерге катышып жүрөт. Жакында ошол Бакуда болгон COP29да дагы ошол жолугушту да президенттерибиз. Ушундай аралашып, баягы бири-бирибиз менен жолугушуп, Азербайжан президенти менен, Түрк президенти менен ушундай күнүндө кандайдыр бир акыл алмашуу, кандайдыр долбоорлор жылдыруу, бул деген Түрк конфедерациясынын башаты деп айтса болот. Түрк элдеринин конфедерациясынын башаты. Ошол чоң конгресстер өтүп атат. Түрксой биримдиги бар. Түрк конгресс деген, ОТГ деген муюм бар. Ал да жыйындарын өткөрүп атат. Анан ошо биздин мамлекеттер арасында ушундай кандайдыр бир жылуулук күчөп атат да. Албетте баягы буга критика айткандар да көп. Биринчиден чагымчылдар айтат, эч качан бирикпейсиңер түрктөр, силер деген бири-бириңерди кырып эле, бири-бириңерди баягы тиштегилеп эле, бири-бириңе каршы бир да бириге албайсыңар. Эгерде баягы бириксеңер, анда үстүңөрдөн уулу ага болуп түрктөр отурат да, анан кичинекей кыргыздарды, баягы башка түркмөндөрдү кемсинте баштайт, азербайжандарды сериалдарда кемсинткендей деп. Түрк сериалдарын карасаң, аяктан баягы Азербайжанга мындай өйдөдөн ылдый карайт түрк, мисалы үчүн. Бизде деле мисалы үчүн кыргызга орустар өйдөдөн ылдый карайт да. Ошондой нерселер боло берет деп айтышат да. Айла жок, андай нерселер болушу ыктымал толугу менен. Ошон үчүн бул жерден кандайдыр бир жалпы ынтымакты иштеп чыкканда ушул нерселерди да эске алыш керек да. Эгерде экономикаң кичинекей болсо, элиң кичинекей болсо, аскерий күчүң кичинекей болсо, өйдөдөн ылдый сага карайт да баары бир. Ошон үчүн өсүш керек. Мисалы үчүн Өзбекстанга түрк президент тантып карай албайт да. Анткени Өзбекстандын мисалы үчүн эли керек болсо Украинадан да жоң да бүгүнкү күнү. Өзбекстандын элинин саны чоң болгону менен дагы ички дүн продукцияны өндүрүштү көтөрүү мындай ыкмалары, потенциалы аябай жогору. Дал ошондой эле бизге да мисалы үчүн элдин санын көбөйтүп, потенциалды көбөйтүп, өндүрүштү кылып, ишкерчиликти жасап, экономикасы күчтөп, армияга аябай акчаны ушинтип иштей берсек, акырындап жетилебиз. Анда бизге деле баягы өйдөдөн ылдый карабай калышат да, теңме тең карап калышат. Теңме тең карап калганда ушул түрк конфедерациянын ичинде мен ойлойм, баягы атаандаштар боло берет деп келечекте. Ансыз болбойт, анткени баары 5 кол тең эмес да, бирок жалпы ынтымак бир болуш керек да. Мисалы үчүн чоң согуш ачылып кетсе, ал согушка мындай туруштук берчүдөй, коопсуздукту камсыздай алчудай. Ушундай, ошондо мисалы үчүн чоң чечимдерди кабыл алганда, ошол өлкөлөрдүн президенттери бирге алып, ошондой кандайдыр бир жыйын өткөрүп, кеңешме өткөзүп, аяктан чечим чыгарышат да. Чечим чыгарып, ал чечим кабыл алгандан кийин парламенттерге көрсөтүлөт. Парламенттер чечимди кабыл алгандан кийин жалпы бүт ушул конфедерациянын мүчөлөрү ошол чечимди аткарганга мажбур болушат да. Ушундай системаны түзүш керек болот. Мисалы үчүн ошо ОТГге аябай бир четинен кооптонгон, анан бир четинен кызыккан өлкө бул Кытай болот да. Кытайдын мисалы Шинжанда түрк тилдүү мусулмандар бир топ жашайт да. Анан ошондуктан алар да түшүнөт да, ошо түрк элдер менен, мусулман элдер менен кандайдыр бир карын катнашты түзүш керек, соода түзүш керек. Анткени Кытай бул түрк мамлекеттерден толук көз каранды болуп калат, эгерде ошондой конфедерация түзүлсө. Анткени бүт баягы кургакчылык менен өтө турган товарлардын жолу жалаң ушундай мамлекеттер аркылуу өтүп калат да, биз аркылуу өтүп калат. Ошондуктан Кытайда бул жыйын менен
бир четинен кооптонуп, бир четинен кызыгып, сыртынан карап турат жана акырындап ага ийгилишкенге аракет кылат. Албетте кимди кредит менен, кимди кандайдыр бир аскерий жардам менен, кимди экономикалык жардам менен, кимди дагы кайсы жол менен алар ушинтип таасир кыла беришет биздин өлкөлөргө. Бирок алар менен эгерде мындай жалпы саясат иштеп чыкса, достук, мейман достук саясат, соода, экономикалык өнүктүрүү саясаты ушундай уюмдун мүчөлүгүнө киргенге мүмкүнчүлүгү пайда болот. Кытай ушундай бирип менин мүчөсү болсо, Кытай бизге тууган да, кайсы бир алардын геномдорун карасаң деле Кытайдагы жашап аткан элдер, мисалы үчүн ошол эле уйгур менен кыргыздар, казактар Шинжанда турган, алар биздин туугандарыбыз, канма-кан. Ошон үчүн алардын ушул баягы кызыкчылыгын карабай аларга кандайдыр кайдыгер коюп Кытайсыңар деп айтып коюшубуз мүмкүн эмес. Ошон үчүн алар менен кандайдыр алардын абалы жакшыртыш үчүн биз да ушу Кытайды мүчөлүккө алып Кытай менен иштешибиз керек болот, ушундай уюмда чоң. Ушундай конфедерация түзүлөт. Ал конфедерация албетте Орусияга да кызыктуу, бирок албетте Орусия буга кичине мындай кооптонуу көбүрөөк Кытайдыкына караганда. Бирок баары бир Орусия ушундай кеңешмеде кызыкканы, анткени Орусия тарыхый мындай убакыт боюнча жана элинин саны боюнча элинин жарымы ошол негизи түрк тилдүү элдерге таандык да, биздин эле туугандар. Керек болсо кыргыздын мекени ошол жерде. Ошон үчүн Орусия дагы буну менен эсептеше койбой албайт. Бирок Орусия албетте буга чоң баягы шарт түзгөнгө, эч кандай алдыга мындай сунуштарды же жардамды бергенге шашпайт. Бирок ошол менен болгондо дагы баары бир ушундай бирикме болсо, ушундай ынтымак болсо, бул Орусиянын дагы коопсуздугун камсыз кылат. Кандайдыр бир жол менен да. Анткени ушундай өлкөдө тынчтык болсо, Орусияга да коопсуздук жана соода алакасы өнүккөнгө, өбөлгө шарттар түзүлөт. Ушундай конфедерация азыр түзүлө баштады. Конфедерация бойдон калыш керек да. Конфедерациянын ичинде ынтымак болуш керек. Анын аталышын ошол эле баягы түрк тилдүү элдердин конфедерациясы деп койсо болот. Же Туран десе болот, же Туркестан десе болот, же эркин элдин бирикмеси деп койсо болот да. Ан ошол түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы диалог аркылуу ал нерсе калыптанат деп ойлойм. Ошол силер кандай ойдосуңар? Ушундай Туранда ишкерчиликти жасайт белеңер, силерге ылайык болмок беле? Ошол кичине оюңарды бөлүшүп койгула. Кандай кооптонуулар бар силерде ушул боюнча? Комментарийлерге жазгыла. Ишкерчилик үйрөнөйүн десеңиздер, баягы бизнес план түзөйүн, бизнес план жазайын десеңиздер, ушул QR код менен кирип катталгыла. Анын видео сүрөттөмөсүндө да ушундай баягы шилтеме бар да, катталуу формага. 2-3 күндүн ичинде кат келет, инструкциялар менен эмне кылыш керек экен. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.